Kızlar gelip merimdü. Aktan bolup akşam bolup gömüldü. Dartka daba münnözleri caydары. İşte davlenin kan basımı kançalı? Bilsin mi? Hazırkı davlenin 160 kişine oluyor. Burası kadar bölüm. Бул Долдаева Нурхалима Султанбековна Чүй облусундагы Военно Антоновка айылында жайгашкан Сокулук райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда улук медайым. Нурхалима айымды тааныгандар туруктуулуктун эталону деп аташат. Анткени ушул борбордун өзүндө эле 40 жылга жакын убакыттан бери эмгектенип келет. Карабалтадагы медчүлүк убакыт алдыңкы жакшы окуу жайлардын биринен болчу. Ошол жакта окуп бүтүп 80-ci жылы ушул Сокулук районунан практика өтүп, анан 81-ci жылдан бери Сокулук районунун жугуштуу оорулар бөлүмүндө иштеп калдым 3 жылы. Анан 84-ci жылдан бери ушул Военно Антоновка айылында перевод менен которулуп эле. Ушул бир эле Сокулук районунда ошол 42-43 жылдан бери эмгектенип келатам. Дарак бир жылдан көбүрөөт деп коет эмеспи. Трудовой книжкамда да бир эле Сокулук районуна girdi деген запись. Нурхамила Долдаева Сусамыр өрөөнүндө мурунку 8 март азыркы Кожомкул айылында 1960 жылы төрөлгөн. Атасы Султанбек Жангазиев 48 жашында каза болуп, 6 бир тууган атасынан эрте калган. Атам көз өткөн соң апам баарыбызга жоопкерчилик алып, жогорку билимдүү кылып, турмушта тыңышыбызга шарт түздү. Улуу агам көпчүлүккө белгилүү сыныкчы. Медицина жаатын тандап калышыбызга атабыздын мал доктор кесиби таасир берген чыгар дейт ал. Агыш аябай мыкты вет врач болгон. Мурун ошол жанагы койлорду даже кыргызча айтканда баш айланып калды дешип илгери көкмө болду, өлдү деп ушундай кылып чыгарышчы да колхоздордо. Атам болсо ошондой койлорду операция жасап, ошол мен сөөгүн ашса 3 жыл кабыкча пайда болот экен, ичинде курт. Ошолорду кылдаттык менен алып чыгып, ал койлорду айыптырып туруп кайра коро кошуп койчу да. Ошондо такай жанында кошо жүрчүбүз, обработка кылганда иотун алып берип, батасын алып берип, кошо кармашып эле анан атам ак халатты кийип алып, ошо мал менен уколатып алектенсе эле анан мен болсо курчактарымды алып бала кесте. Ошолорго мен кийин доктор болом, медик болом деп ошолорго уколатып ойноп, ошо бала күнүнөн деле школда окуп жүргөндө да вопрос задавать этишет го, келечекте эмне болосуң деп. Ошондо дагы эң биринчи жазган эмем бар экен да, ошол аңгемемде мен кийин врач болом, медик болом деген. Бирок эми врачка үмүтүм жетпей калды, бирок ошол медик болуп, ак халат кийип, медайым болуп, ошол эмгектенип келе жатам да, ошол булай тилегимди берди. Нурхалима айым улук медайым кызматында 15 жылдан бери иштеп келе жатат. Военно Антоновка айылындагы бул үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда 7 дарыгер, 14 медайым бар. Сабырдын түбү сары алтын деп кыргыз бекер айткан эмес. Бир жерден өсүп өнүгөм деген жаштар болсо, дайыма сабыр тууралуу эстеп, бардык оош кыйыштарды токтоолук менен жеңүүсү абзел дейт ал. Мурда да жеңилине да баарына чыдамкайлык, токтоолук керек. Ар бир кылып аткан ишиңе андай терең ойлонуп иш кылышың керек да. Например, ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы бар. Медицинада өзүнүн кыйынчылыгы, мугалимдердики өзүнчө, бизде деле кыйынчылык болбой койгон жок да. Абдан эле анан ошонун баарына эле баягы ушул окууну окугам, ушул иш менен иштейм деп өзүңө мындай милдеттерме алгандан кийин ошону туруктуу аткарышка аракет кылсаң эле ошол иш өзүнүн берекесин берет экен да. Азыркы маалда ветеринарка болуп жатат, ошо ветеринаркага карата көп балдарыбыз келбей жатат. Ар бир келбеген балдарды врачтарга чакырып, карточкасына жаздырып, бирөөгө чакырып атабыз. 30 миңдей калкты тейлеген үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна күнүнө түрдүү абалдагы, түрдүү маанайдагы адамдар баш багат. Мен эмгек жолумда кызматтык этика дегенди дайыма бийик кармайм. Сабыры суз келгендердин да чагымчылдыгына алдырбай, жакшы жардам көрсөтүп узатууну милдетим деп санайм деген каарманым илдеттен айыгып, жакшы маанайда кеткендерди көрүү өзүнчө бир бактылуулук экенин белгиледи. Айыгып кетип атканда албетте ал бейтеп өзү да ыраазычылыгын билгизип, ушундай рахматын айтып, батасын берип кетсе, өзүбүз ушундай кичине да болсо ушул оорукчан адамга бир жакшы иш
жардам кылдык деп өзүбүз жүрөгүбүздөн абдан кубанып калабыз да, ушул ыраазычылык белгиси батасын берип атса. Кай бири бул жерден айыга албай мындай башка, например, больницаларга жатып калышат. Андан ар кандай оорулар болгондо албетте жүрөгүң ооруйт да, ушул айыгып кетсе экен, бир Алланын бир жардамы болуп, биринчи Кудай, экинчи доктор деп коет экен. Ушу айыгып кетсе экен деп албетте ушу баягы айыгыптырбы, жакшы болуп калыптырбы деп мындай сурамжырап, телефон менен болсо да үйүнөн сурап, медайымдарыбыз барып, ошол үйгө барып, алакалын сурап билип келип, ушундай немелерде болуп турабыз да, мындай. Оорулардын баарын жүрөгүңүздөрдөн жүрөгүбүзгө жакын алабыз да, ошол ооруларды дагы. Жакшы болуп, рахматын айтып келсе, ушунчалык толкунданып, жакшы болду, айыгып кетти деп, өзүбүз дагы ушундай толкунданып, сыймыктанып да калабыз да, ушул биздин колубуздан жакшы болуп кетти деген. Нурхалима Долдаева коомчулукка медайым десе эле бир эле укол берген адам деген ой калыптанып калган. Бирок медайымдардын түйшүгү, жумушу абдан көп дейт ал. Белгиленген дарылоону ишке ашыруу, аймактагы адамдарды, бейтаптарды каттоого алуу, баарынан кабардар болуу, Айтор кээде күнү түнү иштөөгө туура келет. Менин жолдошум түйшүктүү кесибимди колдоп, түшүнүү менен карады деп кошумчалады ал. Жолдошум бар, жолдошум дагы өзү ошол өкмөттүн кызматында деп коелучу, МВДда ошондой тармакта иштеп келген. 20 жыл иштеп пенсияга, ардактуу пенсияга чыгып, азыр үйдө неберелери менен, баягы үйдөгү неберелери менен алышып үйдө атабыз. Акча деле ошо кызматта иштеп жүргөн үчүн түшүндү го биздин ишти дагы. Нурхалима айым жолдошу менен бир уул 3 кызды тарбиялап өстүрүшкөн. 9 неберенин сүйүктүү чоң апа, чоң атасы. Көп жылдык түйшүктүү, анан албетте туруктуу эмгеги бааланып, бир катар сыйлыктарга арзыган. Жамаат арасында кадыр барктуу кызматкер, жергиликтүү эл арасында сыйлуу медайым. Мен үчүн бакыт ушул жашоо деген каарманы менен жылуу маанайда кош айтыштык.